иштер алып баратабыз. Талантбек Багылов 10 жылдан бeri Нарын шаарындагы саркынды сууларды тазалоочу жайда эмгектенет. Инженер катары ал мында топтолгондорду механикалык тазалоодон өткөрүүгө жоопту. Негизи жалпы эрежелерге жана санитардык гигиеналык талаптарга ылайык биологиялык химиялык көзөмөлдүн болушу абзел. Бирок бүгүнкү дере бул талаптар толук кандуу сакталбады. Андыктан жакында эле мезгил кутушасы салынган жаңы жайдын курулушунда заманбап шарттардын баары эске алынган. Бул сууну эле тазалабастан сырткары жытты да жоготот. Анан таза суу берет да. Экологический эмес боюнча өзүнүн талабы бар. Азыр стендте көрсөтүлгөн эмне талаптар коюлган Кыргыз Республикасынын закону боюнча. Ошол законго таяп ушул очистной сооружение курулуп атат. Эске салсак, мындан 10 жыл мурун Нарын шаарындагы таза суу жана канализация түйүндөрүн жаңыртуу жаатында Европалык өнүктүрүү банкынын каржылык колдоосунда атайын долбоордун биринчи фазасы жүзөгө ашырылган. Тилекке каршы ошондогу жумуштарга көңүл кош мамилелердин кесепетинен жайбы, кышпы суу түттөрүнүн жарылышы көнүмүш эле көрүнүшкө айланган. Ушуга карабай, быйыл долбоордун экинчи фазасына жогоруда аталган каржы уюму Швейцария конфедерациясы жана Европа биримдиги 5,5 миллион евросун бөлдү. Анын 2 миллиону насия катары бөлсө, калган суммасы грант түрүндө. Биздин долбоордун биринчи фазасында башкы басым калкты таза суу менен камсыздандырууну жакшыртууга жасалса, экинчи фазасында климаттын туруктуулугун жана экологиянын тазалыгын сактоо башкы орунда. Ушунун негизинде Нарындагы саркынды сууларды тазалоочу жаңы жайга акыркы үлгүдөгү технологиялар колдонулмакчы. Алар сууну химиялык жана биологиялык тазалоодон толук кандуу өткөргөндүктөн адам саламаттыгына эч кандай коркунуч болбойт. Ошол эле учурда Нарын шаарынын элинин саны көбөйүп, улам жаңы массивдер пайда болууда. Ушундан улам буга чейин борбордук бөлүктүүлөрдүн гана муктаждыгын канааттандырган түйүндүн таза жана пласт суулардын түтүктөрүн кошумча 12 чакырымга тартуу болжолдонулган. Ошондо каланын чыгышындагы Ыртыс жана батышындагы Ак Коргон интернат чөлкөмдүүлөр үчүн да тиешелүү шарттар түзүлмөкчү. Буларды жүзөгө ашыруу кытайлык China Road жана Жунтай курулуш компанияларына жүктөлгөн. Бул иштерде биздин жакшы тажрыйбабыз бар. Өзүбүздүн мекенибиздеги ири шаарлардагы суу тазалоочу жайлардын көбүн биз бүтүргөнбүз. Бардыгы тең сапаттуу жасалгандыктан биздин дарекке эч кандай сын дооматтар жок. Нарында дагы ушундай жакшы жумуштарды аткарып, калк мүддөсүн канааттандыруу негизги милдеттерибизден. Баардан мурда экологиянын тазалыгы көзөлгөн Нарындагы аракеттер учурда өлкөбүздүн бир катар калктуу пункттарында аткарылып жаткандыгын белгилейли. Былтыр мына Балыкчы шаарында ушундай эле кубаттуулук менен канализационный очистной сооруженияны тапшырганбыз. Андан сырткары Каракол шаарында кубаттуулугу 12.000 куб бир суткасына ушундай станция курулуп жатат бүгүнкү күн. Манас шаарында да экинчи фаза менен канализационный очистной сооружениянын тутуму негизи жаңыланып ишке берилди. Ошондой эле бүткүл дүйнөлүк санитария долбоорунун чектеринде республикадагы 8 райондун борборлорунда саркынды сууларды тазалоо жайларынын курулары күтүлүүдө. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Нарын шаары.